Израиль министри Газага бараткандарды кордоду. Эдил Байсалов Газадагы абал боюнча кайрылуу жасады. АКШ Кубага кол салышы ыктымал. Джефф Безос калктын жакыр катмарынын салыгын жоюуну сунуштады. Ботекстен акча жасаган дарыгер кармалды. Саламатсыздарбы? Бүгүн 21 май 26 жыл Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышын сунуштайм. YouTube'дагы биздин каналга катталып колдоп туруңуз. Израилдин улуттук коопсуздук министри Итамар Бен Гвир дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринен чогулуп Газага жардам алып бараткан активисттерди мазактаган видео жарыяланды. Анын бул жоругу дүйнөдө чоң талкуу жаратты. Бир катар Европа, Америка мамлекеттери Израилдин элчилерин сүйлөшүүгө чакырып, нота тапшырышты. Түркия, Канада, Франция, Испания, Италия, Польша, Улуу Британия, Нидерландтар жана башка бир катар мамлекеттердин премьер-министрлери Итамардын бул аракетин кескин сынга алышты. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху да мындай аракеттер Израилдин баалуулуктарына туура келбейт деп билдирди. 21 майда кордолгон активисттер 3 учак менен Түркиянын Ыстамбул шаарына конушту. Алардын арасында көзү көгөрүп, колу сынган, ички органдары жапа чеккен адамдар да бар. Стамбул шаарынын прокуратурасы бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Жапа чеккендер дароо Стамбул протоколуна ылайык кыйноого кабылган жабырлануучу катары медициналык текшерүүдөн өтүп, документтештирилди. Аталган видеодо Израилдин күч кызматкерлери активисттерди алгач кемеден курал менен ок чыгарып коркутуп кармаганы, андан ары аларды жерге тизелетип, чөгөлөтүп, колдорун артына байлап, жер каратып кармап турганы көрсөтүлгөн. Ошол маалда министр Итамар жылмайып күлүп, активисттерди шылдыңдап, кордогон сөздөрдү айткан. Ал Израиль желегин көтөрүп алып, тизелеп турган активисттерге Израилге кош келиңиздер. Бул жерде мына биз кожоюнбуз. Премьер-министр Нетаньяху, буларды мага бериңиз, мен буларды террористтердин түрмөсүнө отургузайын деп айтып жатканын көрүүгө болот. Аталган видео Аштот портундагы жабык мекемеде тартылган. Ал жерге глобалдык Сумут флотилиясы деп аталган гуманитардык миссиянын активисттери камалган. 40тан ашык мамлекеттен 430 активист аталган кеме менен Газада ачкачылыктан кырылып жаткан адамдарга, анын ичинде балдар менен аялдарга гумжардан алып баратышкан болчу. Түркиядан чыккан кемени жолдон Израилдин аскерлери токтотуп, ичиндеги активисттерди кылмышкерлердей мамиле менен камаган. Укук коргоочулар кармаган активисттер кыйноого жана басмырлоого кабылганын билдиришти. Алардын айтымында айрымдарына электрошокер колдонулуп, резина октор атылган. Ошондой эле сексуалдык мазактоого, кемсинтүүгө кабылышкан. Италиялык журналист Алессандро Мантовани кармалгандарды колу бутуна кишен салып, күч колдонуу менен аэропортко жеткиргенин билдирди. Бизди сабап тепкилешти. Ошол эле учурда Израилге кош келиңиздер деп кыйкырып жатышты. Ал арада дүйнөдөгү эң жек көрүндүү мамлекеттердин тизмеси жарыяланып, анда Израиль дүйнөдөгү адамдар эң жек көргөн мамлекет катары таанылды. Нира Дата уюму 129 мамлекеттин 3 эл аралык уюмдун 47 000 адамдары арасында сурамжылоо өткөрүп, 26 жылдагы иликтөөсүн жарыялады. Ага ылайык Израиль Атургай Түндүк Корея, Оғанстан, Иранды да артка таштаган. Иликтөөдө АКШнын да кадыр баркы жек көрүндүүлүк боюнча 38 пунктка төмөндөп кеткен. Эки мамлекетке мындай терс мамиле Газадагы кризистен улам күчөдү. Израилдин Палестинага жасаган агрессивдүү аракеттерин Улуттар уюму бир нече рет өз резолюциялары менен сынга алган. Теманы улантабыз. Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде куралдуу жаңжал маалында жайкын тургундарды коргоо маселеси боюнча ачык дебат өттү. Анда Кыргызстандын президентинин эл аралык демилгелер боюнча атайын өкүлү АКШдагы элчи Эдил Байсалов азыркы согуштарга, айрыкча Газа секторундагы оор гуманитардык кесепеттерге терең тынчсыздануусун билдирди. Ал Газада күн сайын 10 миңдеген карапайым адамдар, анын ичинде аялдар менен балдар каза болуп жатканын айтып,
Кыргызстан бул көрүнүштөргө ишене албай, шок абалда кабыл алып жатканын белгиледи. Байсалов ошондой эле өзгөчө журналисттердин өлүмүнүн көптүгүнө жыйынга катышып аткандардын көңүлүн бурду. Буга чейинки бир дагы жаңжалда мынчалык кыска убакыт ичинде мынчалык көп журналист каза болгон эмес. Журналисттер жайкын адамдар, алар эл аралык гуманитардык мыйзамдар менен корголушу керек деди ал. Кыргызстан талаштарды тынч жол менен чечүүнү, жаңжалдарды алдын алууну айтып, бардык тараптарды эл аралык гуманитардык укукту сактоого, жайкын тургундарды, дарыгерлерди, гуманитардык кызматкерлерди жана журналисттерди коргоого чакырды. АКШда үй сатып алууну каалайсызбы? Анда кыялыңыздагы үйгө жол ачыңыз. Айбек Исмаилов, сиздин ипотекалык насыя адисиңиз. Кайрылыңыз, чалыңыз. Эми кайрадан эл аралык темалар. АКШ менен Кубанын ортосундагы чыңалуу кайра күчөдү. Айрым маалымат каражаттары Кошмо Штаттардын учак ташуучу Немец кемеси Кубага жакын кирип барганын жазышууда. Анын ичинде F-17 учактары жана чалгын учактар бар. Буга чейин АКШнын Юстиция министрлиги Кубанын мурдагы президенти Рауль Кастрого кылмыш ишин козгоп, аны америкалык жарандардын өлүмүнө айыптаган. Сөз 1996 жылдагы окуя тууралуу болуп жатат. Ал ирет Кубанын аскердик учактары гуманитардык уюмдун 2 учагын атып түшүрүп, андан америкалык 4 жаран каза болгон. Тергөөчүлөр учакты атып түшүрүүгө ошол кездеги коргоо министри Рауль Кастро буйрук берген дешүүдө. Бул айыптоолордон кийин АКШнын Кубага болгон басымы дагы күчөдү. Президент Дональд Трамп Кубага каршы санкцияларды күчөтүп, өлкөгө күйүүчү май жеткирүү кыйындады. Мамлекеттик катчы Марко Рубио болсо кубалыктарга испан тилинде кайрылып, Кубада бийлик алмашышы керектигин айтты. Жакында Дональд Трамп Кубанын жээгине Авраам Линкольн учак ташуучу кемесин жиберерин айткан болчу. Куба азыркы тапта терең экономикалык жана энергетикалык кризисти баштан кечирип жатат. Электр энергиясы суткасына 2 саат гана берилет. Жакырчылык, ачкачылык элди кыйноодо. АКШ Кубага санкциясын өткөн кылымдын 60-жылдары Фидель Кастро революциялык жол менен бийликке келгенде эле салган болчу. Акыркы окуяларга байланыштуу Орусия Кубаны колдоп турганын айтып, АКШнын аракетин Кубанын ички иштерине кийлигишүү деп баалады. Миллиардер Джефф Безос АКШдагы эң жакыр катмар үчүн федералдык киреше салыгын толугу менен жоюуну колдой турганын билдирди. CNBC телеканалына берген маегинде дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири Безос АКШдагы калктын эң аз кирешелүү 50%-ын жалпы федералдык киреше салыгынан толук бошотууну сунуштады. Себеби, деди ал, калктын жарымы салыктын болгону 3 гана пайызын төлөйт. АКШ сыяктуу бай өлкөдө эптеп күн көрүп жаткан адамдардан салык алуу туура эмес деди. Анын айтымында кирешеси аз америкалыктар азыр инфляциянын, ижара акыларынын жана азык түлүктүн кымбатташынан өтө жабыркап жаткан чак. Ошондуктан өкмөт биринчи кезекте ошол адамдардын колунда көбүрөөк акча калтырууга аракет жасашы керек. Эгер карапайым адамдардын чөнтөгүндө көбүрөөк акча калса, алар аны дароо экономикага жумшайт. Бул ички рынокко тез эле жардамын тийгизет, деди Безос. Ошол эле учурда миллиардер АКШнын мамлекеттик карызы өтө чоң ылдамдык менен өсүп жаткандыгын айтып, өкмөт чыгымдарды да көзөмөлдөшү зарылдыгын белгиледи. Азыркы тапта АКШнын мамлекеттик карызы 36 триллион доллардан ашты. Экономисттердин айтымында социалдык теңсиздик жана салык реформасы 26-жылдагы саясий талкуулардын негизги темаларынын бири болууда. Безостун бул билдирүүсү америкалык коомдо чоң талкуу жаратты. Трамп Иранга согуш ачкандан кийин Кошмо Штаттарда бензин 2 эсе кымбаттап, бул товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын көтөргөн болчу. Иликтөөлөр боюнча америкалыктардын 65%-ы тапканын айдан айга өп-чап жеткизип жашашат. АКШда ботекс аркылуу ири алдамчылык схемасын уюштурган дарыгерге сот өкүмү чыкты. Калифорниянын Глендейл шаарындагы
Healthway Medical Center klinikасынын ээси 45 жаштагы Violetta Mailan Medicare мамлекеттик камсыздандыруу программасын миллиондогон долларга алдап келгендиги аныкталды. АКШнын Юстиция министрлигинин маалыматына караганда 2019-25 жылдар аралыгында Майлан ботоксти клиенттерине колдонгону тууралуу жасалма медициналык документтерди даярдап, мамлекетке 45 миллион доллардан ашык жасалма эсеп фактураларды жөнөткөн. Ал каражаттын 25 миллион долларын өзүнө ыйгарып алган. Тергөөчүлөрдүн иликтөөсү боюнча дарыгер ботоксти оор мигрен же булчуң спазмасын дарылоо маалында колдонгондой көрсөтүп келген. Анткени мындай процедуралардын чыгымын Medicare мамлекеттик программасы жабат. Бирок чындыгында көпчүлүк учурда процедуралар таптакыр жасалган эмес же жөн гана үстүртөдөн колдонулган. Дарыгердин алдамчылыгы маалыматтарды талдоо учурунда ачыкка чыккан. Маселен, клиника иштебей, эс алуу күндөрүнө жабылган учурда да мамлекеттен акча алып турган. Айрым учурларда Майлан Гавайиде, Лас-Вегаста жана Кабодо эс алууда жүргөн кезде да ботокс жасалган деп документтерде көрсөтүлгөн. Атургай федералдык түрмөдө отурган адамды да дарыладык, ага ботокс сайылды деген эсептер аныкталган. Сот анын 7 миллион доллардык брокердик эсебин жаап, баасы 7 миллион доллардан ашкан 4 үйүн, Tesla автомашинасын жана башка кымбат буюмдарын конфискациялоо чечимин чыгарды. Эми ал 200 жылга кесилиши ыктымал. Өкүм сентябрда чыкмакчы. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна келип жетти. YouTube'дагы биздин Мурас Медиа каналына катталыңыз. Комментарий жазып, лайк басууну унутпаңыз. Эртеңке чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.